Экранга жакын олтуруңуздар, ардактуу замандаштар, анткени бизде студиябызда коноктор бар. Ушул биз 24 ноябрда Суу баш айыл өкмөтүнө караштуу Бужум айылында эрежеси эр уруш боюнча турнир мелдеш болуп өткөн. Тагыраак айтканда дал ушул Мурас Fighting Championship уюму уюштурган мелдеш болуп өткөн. Бул мелдешке кимдер катышты, кайсы салмактагылар урушту, мына ушул тууралуу деги эле Мурас Fighting Championship боюнча бүгүн азын олак сиздер менен маек ардактуу көрөрмандар. Бүгүн бизде студиябызда конокторубуз бар. Тагыраак айтканда тааныштыра кетейин. Эмиле Кемберди уулу Мурас Fighting Championship уюмунун Баткен шаары боюнча президенти жана ошондой эле Бекмырза Эркинбеков Мурас спорт клубунун машыктыруучусу жана бизде жигиттерибиз келип отурат. Адилет Шарабидинов, Усманали Жусупов, Адыл Тойчубаев. Саламатсыңар жигиттер? Студиябызга кош келиңер. Бек, кандайсыңар? Таңғы маңайлар жакшыбы? Кандай келип алдыңар? Жакшы. Мына ушул уюмдун бизде жетекчиси, машыктыруучусу жана биздин спортсмен жигиттерибиз отурат. Ардактуу көрөрмандар, өзүңүздөр көргөндөй эле алдыбызда бел курлары жана ошондой эле моюнду көтөрө алгыс медалдар менен биздин жигиттерибиз отурат. Анда маегибизди баштайлы. Эмил мырза, ушул алгач Мурастын тарыхына кайрылып кетели. Мурас Fighting Championship деп кайсыл жылы түзүлгөн, негизделген жана башчысы ким, ушул тууралуу азын алак тарыхка кайрылалы. Assalamu алейкум барыңыздарга. Мурас Fighting Championship уюму 2020 жылы февраль айында түптөлгөн. Ушу көптөгөн агаларыбыз менен отуруп кеңешип, маектешип, атыны коюш анча татаал болгон. Манан топтолуп баарын ойлорун угуп, досторубуз менен, агаларыбыз менен кеңешип Мурас деп койдук. Себеби бизден кийинки муундарга Мурас болуп калсын деген немеде ниетте ушуну Мурас деп койгонбуз. 2020 жылы бул Москва шаарында февраль айында 19 февралда ачылганбыз. Эң биринчи зал күнү ошол күнү болгон. 4 жылдан бери ушул Мурас Fighting Championship уюмуну өнүктүрүү максатында эмгектенип келебиз. Акалар, укалар, достор менен азыр ушул деңгээлге жетип келдик. Буюрса 4 жыл ичинде биз бир профессиональный турнир, анан 3-4 любительский турнирлерин өткөрдүк. Ошол. Демек бул алгач ушул Москва жергесинде ачылган. Андан кийин Баткенде кайсыл жылы эле ачылып калды? Же ошол жылы эле Баткенде да ачылганбы? Баткен шаарда 2021 жылы сентябрь айында ачылган. Өзүбүздүн жаңы спорт залыбыз түшүп айылга. Спорт залды айыл өкмөтүбүз тарабынан, өзүбүздүн агаларыбыздын тарабынан спонсор демилге болуп, жакшы кылып бардык шарттары менен түзүп берди. Ошо 2021 жылы сентябрь айынан баштап эле залыбыз ушул күнгө чейин иштеп келатат. Азыркы күндө ушундай жакшы жетишкендиктерге жетишип отурабыз. Залдын курулуп калышына, анан ушул силердин биригип калышыңарга эмне себеп болду? Буга чейин өзүңөр эмне кылгансыңар? Буга чейин биз өзүбүз ушу агалардын колунда өзүбүздүн эле Бужум орто мектебинде ачыгын айтканда шарты жок эле залда тренировка кылып жүргөнбүз. Бек досум менен шаарда тренировка кылдык, ушинтип анан ушул жаш балдарды өнүгө өстүрүү максатында чоң агалардын салымы өтө чоң бизге. Ушундай заманбап зал, спорт залдарды куруп бердилер, колдодулар. Азыркыга чейин колдойт. Ошонун аркасында биз ушул жаштарды чоң ареналарга чыгарып, ушуларды Кыргызстан желегин желбиретүү максатында аракет кылып жатабыз. Досум менен кичинебизден бери эле чогубуз. Мындайча айтканда мектеп убагынан десек да эле болот. Бири-бирибизди колдоп, коштоп, көтөрүп, чогуу иштеп, чогуу жатып, ысык суугун көрүп, ушул даражага келип отурабыз. Бул албетте бир гана өзүбүздүн жетишкендик эмес, бул биргелешкен команданын жетишкендиги. Ошентип ойлойм. Демек силер дагы ушул эле чөйрөдө жүрөсүңөрбү? Ушул эле чөйрөдө жүрөбүз. Эрежеси эр уруш боюнча, ММА. Жакшы. Негизи эле бул клубда силер экөөңөрдөн башка дагы кимдер бар? Машыктоочулардан дегендей. Машыктыруучулардан
Эң биринчи биздин башчыбызда турган Мамад Аминев Сардар агабыз турат. Андан кийин Замир деген агабыз турат. Ошолордун аркасында ушинтип жакшы жетишкендиктерге жетип атабыз. Бизден чоң дагы старший Алишер уулу Илдарбек деген бар. Өзүнүн айылда жакшы эле таанылган бала. Ошолор Мурбек агабыз бар. Мурас спорт клубунда жалгыз эле эмеспиз. Командабыз менен чогуу иштешебиз. Баардыгыбыз бирдей ынтымакта. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дегендей, ошонун баардыгыбыз чогуу биргеликте иштеп келебиз. Негизинен баягы буга чейин өзүңөр айтып атасыңар, шарты жок болуп аткан зал болсо азыр шарты менимче заманбап болсо керек. Жаңы курулган комплекс болсо, спорт комплекси болсо, демек жаштар үчүн менимче азыр баягы кыйынчылык жок болсо керек, жалаң гана аракет кылыш керек, анан жеңиш керек. Мээнет кылыш керек. Бул балдардан таза эмгек талап кылат ал жер. Бардык шарттары бар. Как шаардагыдай бардык шарттары менен ошо шарты жок залда мечтать этип жүргөн залыбызда өзү түштү. Бардык шарттары бар. Бул балдар мээнет кылат, аракет кылып атат, ушундай жетишкендиктерге жетип отураттар. Ал эми мына мен былтыртан бери көп болуп келатам, ушул силердин уюмдун уюштуруп келе жаткан турнирине экинчи жолу катышып атам. Анан айтсаңар, бул турнирлер кайсыл убакта, кандай максатта өткөрүлөт, ушул боюнча айтып кетсеңер. Бул турнир жылына 3 жолу өтөт. Жаз айында 2 жолу, кыш айында 1 жолу. Анан бизде ушул уюмду колдоп коштогон спонсор агаларыбыз бар. Абубакир уулу Байсалбек Америкада эмгектенип жүрөт. Андан кийин эле Жумабаев Замир акабыз, андан кийин эле Сардар акабыз, Мамад Аминов Сардар акабыз, ушулар баары колдоп коштоп, жылына 3 жолдон өткөрүп турабыз. Жаштарды спортко тартуу максатында ошол максатта уюштуруп турабыз. Мага демилгеси жакты, ардактуу көрөрмандар, дал ушул азыркы эми жаштарды жаман жолдон жакшы жолго чакыруу максатында ушундай турнир менимче жакшы, ушундай көп болуп турса, менимче баягы Кыргызстаныбызды дегиле мамлекетти спорт жаатында жана маданият жаатында баягы башка элдерге көрсөтө алат эмеспизби? Ошондуктан жакшы спорт жаатында ушундай ийгиликтерге жетишип, ушундай турнирлер көп болсо экен деп ниет кылалы. Ал эми ушул кечеги 24 ноябрда болуп өткөн турнир боюнча эми кеп кылалы. Мураснын тарыхын дагы билип алдык дегендей. Эми турнир бул азыр канчанчы жолу өттү? Бул азыр биздин эсепте 4-чү жолу өтүп атат. Эми эрежесиз эр уруш боюнча. Греплинг менен эсептелгенде 7-чи. Демек, булардын айырмасы кандай болуп калат? Греплингте бул жерде бир гана партерден күрөшөт. Багынтуу, мындайча кыргызча айтканда. Ошол муунтуу ыкмалар менен күрөшөт. Уруу ыкмалары жок. Жок. Ошол менен айырмаланат. Жакшы, андан кимдер катышты бул турнирге? Анан канча жаштан болду салмактары же болбосо жаш курактары дегендей? Бул турнирге 8 жаштан 17 жашка чейин катыштылар. Международный болду. Өзбекстандан коноктор келишти, Өзбекстан келип катышты. Алыс жерден келдилер. Ушул 25 килограммдан 75 плюска чейин, 90 килограммга чейин мушташтылар балдар. Эң башкысы 4 кур болгон, Эң башкысы 4 кур болгон. 3 курду ушул өзүбүздүн Мурас Fighting Championship, Мурас клубунда кылып жүргөн балдар алды. Бирөөсүн кайсына алып кетти? Бирөөсүнү Ноокат районунун Мырза Найман спорт клубу. Демек бизге Ноокаттан дагы спортсмендер келген, боецтер. Жакшы. Анда Бек мырза, мына ушул турнирде баштоочу катары ушул балдардын, ар бир балдардын октагон рингдин ичине чыгып атканда кандай сенде сезимдер болду? Балдарга кыйкырып аттың, бакырып аттың дегендей. Чынында өтө толкунданып, өзүм мушташкандай эле ушул балдарды ишенип чыгарып аттым. Өзүм дагы ишенчүмүн ушул балдарга. Жакшы спорт залда дагы машык учурунда жакшы эмгектенет, жакшы результаттар көргөзүп келатат бардыгы. Ошон үчүн
ойлонбой эле ушул балдарга койдук. Ушул балдар жеңет, ушул балдар мээнет кылды, ушул балдар алсын деп ушул балдарга коюп бердик. Канча балдарыңар мушташты? Кечегинде 48 бала мушташып калды. Негизинен клубда канча бала бар азыр машык аткан балдар? Азыр машык аткан балдардан 60тан ашык бала бар. Демек азыр баягы балким көрүп аткан ата-энелер балдарыбызды алып барсак болобу деген да ой жаралышы мүмкүн да. Анан балдарды кабыл алып атканда эмнесине көрө көңүл бурасыңар, анан кабыл алуу канча жаштан башталат? Бизде 3-класстан баштап кабыл алабыз. Ошол ата-энеси менен келет. Ошо өзүбүздүн шарттарыбыз бар, ошолорго макул болсо колун коюп берет. Ошол жерден анан өзүбүз маштырабыз. Жакшы. Анда биздин чемпиондорго сөз кезегин берели. Адилет олтурат, Усманали, Адыл олтурат. Менимче Усманали эң кичинеси окшойт азыр, э? Канча жаштасың Усманали? Микрофонду колуңа алып. Канча жаштасың? 11 жаштамын. 11 жаштасың, э? Канча жашынан баштап бул мурастын залына барып баштадың? 7 жашымдан 2-классымдан барып баштадым. Кечеги акыркы мелдеште бойдо ким менен беттештиң, кандай болду? Мына курду алыпсың, поясты. Кандай болду ошол беттеш? Ким менен мушташтың? Бул Абдижалилов Бекболот деген менен мушташып калды. Айлампада мушташты да булар. Ошо кругте круговой деп коет. Башка залдар менен жеңишип 4-чү боюнда өзүбүздүн одноклубник Абдижалил уулу Бекболот деген бала менен туш келип калды. Негизи бул ал баладан кичинекей. Кичинекей болбогондуктан тайманбай мушташып, ушул меш тамдын бири деп мушташып өзүнөн чоң баланы жеңип чыкты. Жакшы. Демек, ал бала өзүңөр менен клубта балдар. Айлампа болгондо ошондо 4-5 атаанышып жүрөт, э? Атаанышкан. Жакшы. Адилетке берчи анда микрофонду. Адилет, канча жаштасың? Канча жылдан бери машыгып жүрөсүң? Мен 3 жылдан бери машыгып жүрөм. Азыр 11-классым. 8-классымдан келип баштадым. Кандай жыйынтыктар болду сенде 3 жылдын аралыгында? Жеңип аттык. Ушулардын аркасынан өзүбүзгө күч топтодук. Жеңип атып, өзүбүз характер салып, ушунуста утамын деп аракет кылдык. Канча турнирге катыштың? Мен көп эле турнирлерге чыктым. 7-8 жолу чыктым окшойт. Ошолордун аркасынан ушу даражага жетип отурам. Акыркы беттешиң боюнча айтсаң, өзүңдүн ушул алган белкур боюнча, пояс боюнча. Бул поясты 3 жылдан бери кыялданып жүргөм. Ушул курду алсам деп кыялданып жүрүп, азыр ушу даражага жетип отурам. Ушул даражага жеткизген агайларыма рахмат. Ушул жерде отурган агайларыбыз тренировка кылдырып, ушундай даражага жеткизди бизди. Ким менен уруштуң? Анан кандай болду ошол беттеш? Биз дагы круговойдо болдук. Жакшы балдар келди. Ушташтык. Эң сага оор кыйыны ким болду? Мага кыйыны Мансуров Алманбет деген бала менен чыгып калдым. Экөөбүз беттешип жакшы мушташат экен бала. Бирок ошого карабай аракет кылып утуп алдың. Ооба, аракет кылдык. Кыялдарыбызга жеттик. Жакшы. Бая кыялдар орундалат деп пикирин айтып кайтты. Ошондон кыял кылыш керек. Адылга микрофонду узатчы. Канча жаштасың? Мен 13 жаштамын. Жакыныраак кара бер. 13 жашта. Канча жылдан бери машыгып келатасың? 3 жылдан бери. 3 жылдан бери. Сен кандай турнирлерге катыштың? Мен мыкты турнирлерге катыштым. Эң Эсте калганы? эсте кала турган ушул турнирге катыштым. Ушул турнир болду эсте калган, э? Жакшы. Үйүндөгүлөр кандай карайт?
Жакшы эле. Жок, айтайын дегеним ата энеңдин ыраазычылыгын алып баргансыңбы же каршы болсо дагы жок барам деп турган? Макулдугун алгам. Макулдугун. Колдоо көрсөтүп турабы үйдөгүлөр? Ооба. Азыр көрүп атабы? Кайсы мектепте окуйсуң? Тажибай Мурзапаров атында. Көрүп аткан досторго, бир туугандарга салам жолдоп койсоң болот, учурдан байланып. Ата, апа, мени көрүп аткан досторума баардыгыңыздарга салам. Ай, баракалла. Азаматча. Негизи бул жигиттерибиз көп сүйлөбөйт, бирок көбүрөөк аракет кылат. Бул машыгуу боюнча сөзсүз түрдө ушундай аракеттер кылып, ушундай результаттарга жетип олтурат. Жакшы, анан бул клубтун өзгөчөлүгү эмнеде болот атынан? Бул клубтун өзгөчөлүгү мээнетте. Ушу түндү түн, күндү күн дебей жамааттын, балдардын аракети менен ушул балдарга да чоң рахмат. Айтканыбызды айткандай кылат, кыл дегенибизди кылат, сууга чыкпа десе чыкпайт. Ушул биз айткан чыйган чызыктан мындайча айтканда чыкпай, ушул курларга, мечталарына жетип отурат десек жаңылышпайбыз. Биздин атыбызды чыгарган ушул балдар. Буюрса чоң ареналарга чыгып дагы аттарыбыз чыгарат деп ойлойбуз. Буга чейин ушул клубтун атынан башка жактарга барып дагы мелдешип келген учурлар болду. Кайсы жерлерге бардыңар? Учурлар болду. Ноокат, Ош. Бул жагы Кулунду, Электрге чейин барып жүргөнбүз, Сүлүктү шаарларына. Анан Баткен областы боюнча да чыгып жүргөндөр болду, турнирлер болду. Эң алыскысы Өзбекстан чакырды конок кылып. Бир нече шарттар менен бара албай калдык. Бирок негизи документ жагынан оор болгондуктан жаш балдарды алып кирген ошонун айынан бара албай калдык. Мына ушул баягы сыртка чыкканда кимдер колдоо көрсөтүп турат? Сыртка чыкканда ошо Мамадаминов Сардар агабыз, Нурбек агабыз, Алишер уулу Илдар агабыз, анан чет жактан Абибакыров Байсал агабыз колдоо көрсөтүп турат. И Жумабаев Самирбек агаларыбыз колдоо, моралдык, материалдык жагынан жардам берип турат. Жакшы. Ардактуу көрөрмандар, сиздер бизди түз эфирде көрүп атасыздар. Эгерде биздин конокторго суроолоруңуздар бар болсо, анда 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номери иштеп жаткан учуру. Мына ушул WhatsAppка сурооңуздар бар болсо, же болбосо жөн гана жакшы сөз жанергеттейт. Эгерде кандайдыр бир каалоо тилегиңиздер болсо, жазсаңыздар, биз окуп конокторго жеткирип коебуз. Дагы бир номерди кайталап коеюн. 0777 54 74 36 биздин WhatsApp номери иштеп турат. Негизи бул бел курларды, баягы медалдарды жасаганда кандай жерлерде кимдерге кайрыласыңар? Ушулар боюнча айтып берсеңер. Албетте бул өз адиси Оштон жасатабыз, өзүбүздүн дизайнда. Ошолорго жасатып, агалар менен кеңешип дизайнды чыгарып, бул чемпионский поясту жасаш дагы оңой эмес, алыш дагы оңой эмес экен. Ошол максатта жасаш. Бул ар бир эле ушул мелдешке чыккан бир мушкердин кыялы болуш керек, ушундай бел болот. Жакшы. Бул демек азыр балдардын өзүдө калат бул бел болор, Калат, буюрса. Дагы анан кайсы учурда баягы кийинки баягы немелерге кетип атат го? Бел болордун баягы түрлөрү болуп. Булар этап менен мушташат. Азыр биринчи этапта чемпион болушулар, кийинки турнирде экинчи этапта мушташат. Бул курга басым жасашат, башка турнирлер. Булар коргошот, ошол курларына башка бирөөлөргө алдырып бербеш үчүн түнү күнү мээнет кылат деген ойдомун. Бек, ушул балдардын көбүнчө эмнесиге көңүл бурасыңар ушул машыгып атканда? Анан балдардын ичинде баягы балдардын арасында болуп калат го, бир баягы аракетчил, өзгөчө бир баягы тер агызган балдарды байкап калсаңар керек, менимче. Байкалат. Эң биринчи эле балдардын тартибиге карайбыз. Жакшы жүргөн, уккан, ата-энесин угуп жүргөн балдардын тартибиге карайбыз. Анан залыбыздын ичинде мээнет кылган бала өзү келгенде эле билинип калат. Мээнет кылып, аракетчил болуп, айтканыңды так аткара турган балдар болуп калат. Ошолорго карап,
жакшыраак көңүл буруп. Мурас спорт клубунун өзүнүн эрежеси барбы ушу балдар үчүн? Бардык эле бирдей бардык. Келгенде башыда келген болсо аягына чейин эле ошондой эле карайбыз. Балдардын бири-бириге болгон мындай атаандаштыгы кандай? Спорт жаатында атаандаштыктар болот. Бардык эле спорт жагында болот. Анан залдын ичиге киргенде көчөдө бир туугандай болуп жүрүшөт. Айтайын дегеним, кээ бир балдар бар, бир-эки жолу залга барып алып, анан көчөдө өзүнүн көтөрүп, баягы мушташкан балдар болуп калат го эми. Анан сабакты окубай таштап жүргөн балдар. Силердин окуучулардан андайлар жокпу? Баягы мектеп жаатынан сөз тийип, бала келип айтат, залдамын деп эле айтып атат деген нерселер жокпу? Андай нерсе боло элек. Ар күнү, ар тренировкадан кийин ушу балдарга кайрылабыз, айтабыз, урушпагыла, мектепте жакшы окугула, эжекеңердин айтканын кылгыла, ата-энеңерди уккула, айтканын кылгыла, ата-эне силердин байлыгыңар деп ар тренировкада кайталап айтып турабыз. Жакшы. Алдыда ушул Мурас спорт клубунун кандай дагы пландары бар, да кандай эми турнирлерди өткөрсөк деген баягындай ой максаттар бар? Азыр пландар Мурас Fighting Championship'тин планы буюрса жаңы жылга жакын грэпплинг күрөшү боюнча турнир өткөрөйүк деген план бар. Андан ары кийинки турнирибиз бел куурларды коюу март айында или май айында, орозодон кийин бир айдан кийин өткөрөлү деген пландар бар буюрса. Бизде да Баткенде кандай спорт клубтар бар? Мындай силерге кандай десем, мындай атаандаш катары кайсы спорт клубту көрөсүңөр? Бизде атаандаш катары көп жылдан бери кылып жаткан Жаштем спорт клубу, Базар башы айылында. Ошол жактан балдар ошолорду көрүп, бизде да ушундай залыбыз болсо деп мечтать этип жүрөт элек. Азыр клуб артынан жетип калдык десек болот да. Жакшы ошолорду көрүп, ушу балдар кылып атат экен, кылгыла деп бул балдарга көрөк ошолорду айтып мотивация кылып, көрөк ошол балдар менен атаандашып алдыга умтулабыз. Негизи баягы атаандаш болбосо өсө болбойт деп коет го, ошондуктан атаандаш туруш керек менимче. Бизде СМС билдирүүлөр бар экен. Спортчулар алга дейт, Баткен азаматсыңар деп СМС билдирүү келген экен. Азаматсыңар, урматтуу спортчулар, ден соолуктуулук эң башкысы дейт. Куттуктайбыз дейт, алган курууңар менен, медалыңар менен деген билдирүүлөр бар экен. Мурас спорт клубу алга дейт. Жана ошондой эле кийинки СМС билдирүү. Саламатсыңарбы, кутмандуу күнүңөр менен УТРК Баткен, таңкы Баткен берүүсү дейт. Спортчуларга ийгилик, ден соолук каалайбыз дейт. Азаматсыңар, өнүгөргүлө, өсөргүлө деген билдирүүлөр бар экен. Саламатсызбы дейт Эмил Бек мырза, сиздерге рахмат, ушундай балдарды тарбиялап өстүргөнүңүздөргө дейт. Кийинки СМС билдирүү, мен дагы баламды алып барсам болобу дейт. Адресин айтып койсоңуздар деген билдирүүлөр бар экен. Бул спорт клубубуз Суу баш айыл өкмөтүнө караштуу Бужум айылында, Токтогул көчөсүндө, Маданият үйүнүн жанында. Адреси ушундай. Негизи баягы азыркы тапта кайсы учурларда машыгуулар болот? Графигиңер кандай деген? Графигибиз 2-нчү күн, 4-нчү күн, 6-нчы күн болот. Кечки саат 8-ден 10-га чейин 2 саат тренировка кылат. Ошол. Жакшы. Адилет, алдыда кандай пландарың бар сенде? Мына мектеп окуучусу экенсиң, бүтүрүүчү бала экенсиң, кайсыл кесипти тандасам деп атасың? Келечекте Кыргызстан желегин желбиретким келет. Ушундай бул биринчи курум акыркы болбосун деп, ушудан аракет кылам, алдыга максат коюп, келечекте жакшы кесиптин ээси болоюн деп. Спортту дагы таштабай тренировка кылып жүрөбүз. Ошондой. Кайсыл ким болсом деп кыялданып атасың? Кесим врач болсом деп кыялданам. Ошол кесибиме жетсем деп аракет кылып жүрөм. Өзүңдөн кийинки өсүп келаткан балдарга кандай жагыңды көрсөтөсүң? Кандай болсун ал балдар? Менден кийинки балдарга спорт менен машык кыла,
зыян тийбесе дагы пайдасы тиет. Жакшы эмоцияларды берет. Ушундай эч качан артта калбай, алдыда жүрөсүңөр. Ушундай залдарга барып, эл көрүп, жер көрүп жүрөсүңөр. Спорт бул жаманы жок да, жакшылык бар. Өзүңөрдүн жакындарыңарды коргогону ушундай. Бир чет ден соолукка да пайда. Ден соолукка да пайда. Ардактуу көрөрмандар, биздин ушул берүүбүздү сиздер биздин YouTube каналыбыздан да көрүп алсаңыздар болот. Эгерде башынан көрбөй калдым деген көрөрмандар үчүн айта кетелин, биздин YouTube баракчасына кирип УТРК Баткен деп жазсаңыздар, биздин каналыбыз чыгат. Ошол жерге катталганды унутпаңыздар жана ой пикир калтырып койсоңуздар жакшы болот. Ал эми андан сырткары биздин Facebook, Instagram баракчабыз дагы бар. Ал жактан дагы УТРК Баткен деп баш багып издесеңиздер болот. Биз болсо уланталы эфирибиздин дагы акыркы мүнөттөрүндө олтурабыз. Ошондуктан биз сиздерден СМС билдирүүлөр дагы күтүп калалы. Кийинки СМС билдирүү бар. Бужум айылынын дейт, кызыбыз Мамат Калилова Алия 1 жаш куттуктап койсоңуздар, спортчулар чогуу дейт. Усман Али молодец деген билдирүүнү 56 абонентте калтырган экен. Алиянын бүгүнкү 1 жаш туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктап коелу, мырзалар. Куттуктап койсун деп атат экен. Мына Кудай буйрса, сиздин кызыңыздар дагы бир чыгаан кыздардан болуп, ата энесин сүйүнткөн кыздардан болуп жүрө берсин. Чоң рахмат СМС билдирип жазганыңыздар үчүн. Спортчуларга ийгилик каалайбыз дейт. Мурас спорт клубуна ийгилик деген билдирүүлөр бар экен бул жерде. Мына саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен дейт. Бул мелдештерди биз укпай калыппыз, укканыбызга бармакпыз деген билдирүүлөр бар экен. Чоң рахмат ушундай билдирүүлөрдү жазганыңыздарга. Бул мелдешке келип аткан коноктор кандай шарттар менен келип атат? Бир силердин дагы баягы бир шартыңар бар да, ошого карап келеби? Ооба, шартыбыз бар. Биздин өзүбүздүн мындайча айтканда положение дейт. Буйругубуз бар, өзүбүздүн документальный буйруктарыбыз бар. Ошолор аркылуу келет. Жаштан салмактары оор болбош керек, жаштары ашыкча болбош керек дегенде ошо клубдун балдары анан мушташып жүргөн, эрежесиз жүрүштүн ыкмаларын билген балдар келиш керек. Бизде көчөдө эле жүрүп мушташам деп келген балдарды чыгара бербейбиз. Ата энесинен тил кат, заявка, врачтын справкалары менен келип чөт. Бардыгы жоопкерчиликтүү түрдө өтөт. Ошол. Деги баягы мисалы көп жылдык машыгып жүргөн бала менен жаңы келген бала түшүп калбаса керек менчи. Болбойт, андай болбойт. Ар бир эреже өзү менен сакталат. Эрежеси менен сакталат. Жакшы. Негизинен бизде ушул 48 бала катышты. Анын ичинен 3-өө ушундай бел курга ээ болду, бирок калгандары да ардактуу көрөрмандар ушундай медалдарды алгандар бар. Эми студиябыз баягы кичине болгондуктан биз ушул эң башкы бел курларды алган жигиттерди эле чакырдык. Дагы эгер ата энелер көрүп аткан болсо, мен балдарым да барса болмок деген баягы ой пикир жаралбасын. Кудай буйрса, кийинки берүүлөрүбүздү жалпы ошол эле Мурас спорт клубунун эмгек жамааты менен ошол жерде машыгып аткан балдар менен дагы бир Кудай буйрса алдыңкы күндөрү сонун эфир дагы кылабыз деген ойдобуз. Андыктан ата энелер каф этпеңиздер, эгер көрүп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө буйрса сиздердин балдарыңыздар дагы биздин эфирден чыгат деген ойдобуз. Саламатсыздарбы дейт, Адилет дос куттуктайм, дагы оюн качан болот деген абонент 008 абоненти билдирүү калтырган экен. Адилетке билдирүү калтырып атат. Качан дагы мушташасың, Адилет? Эндиги жакында боло турган турнирлерге катышабыз. Өзүбүз дагы кылсак чакырабыз балдарды. Келип катышып кеткиле. Ушундай приздерибиз болот, урларыбыз болот. Негизи ушул азыркы тапта колдоолор кандай болуп атат? Азыркы тапта колдоолорубуз жакшы. Ошолордун колдоосу менен ушундай даражага жетип отурабыз. Бизге дагы Баткенден чыккан өзү жалгыз болсо дагы 10 депутатка тете болуп турган Калпаев Бактыяр Алиевичке ыраазычылык билдиребиз. Анын дагы салымы жакшы. Спорт залыбызга жакшы ремонттор кылып берди. Кечегинде турнир өткөргөнүбүзгө дагы жакшы салымдарын кошту. Ушундай жакшы жетишкендиктерге жетип отурабыз да, ушулардын аркасынан.
Жакшы. Чоң рахмат силерге дагы. Ушундай убактыңарды бөлүп, таң эрте келип, бизге жакшы бир маек куруп бердиңер. Эми эфирдин соңунда эркин микрофон берейин. Биз жактан берилип калган суроолор болсо, же болбосо айта турган оюңар болсо, камераны карап айтып алсаңар болот. Биз ушул Мурас Fighting Championship уюмунан сиздердин эмгек жамаатыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Биз да албетте куру кол келбедик. Сиздерге ыраазычылык кат берейик деп. Рахмат. Сиздерге Жылдан бери бизге кызмат кылып, жакшы илги алып барып, башчысы болуп, сөз алып барып келатасыз. Сизге дагы чоң рахмат. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. иштериңизге ийгилик. Рахмат. Кызматтарды кылып жүрө бериңиз. Биздин колдон бир гана ушул алып барган жагы келет экен. Ошондуктан ушундай мына жигиттер айткандай 2 жылдан бери ушул Мурас Fighting Championship уюму уюштурган мелдештерде ушундай кызмат кылып жүрөм. Рахмат, унутпай ушинтип таң эрте бир кубандырганыңар үчүн рахмат силерге. Рахмат сиздерге. Бек мырза. Учурдан пайдаланып мен ата-энеме ыраазычылык билдирем. Бир туугандарыма сиздерди жакшы көрөбүз. Ар дайым айта албасак дагы жүрөгүбүздөсүздөр. Анан бардык Мурас спорт клубунда кече 24-күндө болуп өткөн турнирде жеңген балдарга бардыгын жеңишиңер менен куттуктайм. Ошондой эле катышпай калган балдарга ийгилик. Бардык эмгек жамаатыбызга дагы ыраазычылык билдирем. Ошол мына 3 жигитти дагы куттуктайм ушуларды. Мээнетиңер кайтты, силердин дагы ушинтип дагы көп мээнет кыла бергиле. Буюрса океандын ар жагына барып, UFC'де мушташып, айылыбыздын, шаарыбыздын атына чыгарып, жакшы ийгиликтүү болуп жүрө бергиле демекчимин. Жигиттер, ушул Бек мырза агайыңар боюнча бир аз мындай характерин айтып кеткилечи. Агайыңар кандай машыктыруучу? Адилет. Бир ооз менен айтканда. Агайыбыздын характери жакшы, жакшы балдарга жакшы мамиле кылат. Анча-мынча көчөдөн келген балдарга совет берип, мындай кыл, өзүңө жакшы деп, жакшы советтерди берип, кеңештерди берет. Бизге дагы жакшы көңүл буруп, тренировка кылганыбызда карап, жакшы кылып атасың деп мотивация берип, колдоп турат бизди. Алдыга түртүп турган, сүйрөп турган ушул агайларыбыз. Ушун тренировка кылып жүрөбүз. Раслыгын агайларга. Рахмат, агайларыбыз ушундай бизди көтөрүп турат. Биздин аркабыздагы экинчи атабыз да болуп калды. Биз күнүгө көрүшүп жүрбөсөк дагы залга барганда карашып, көрүшүп, башка күндөрү дагы сүйлөшүп турабыз. Көрүп аткан көрөрмандарга, жакындарыңа кысача салам жолдосоң болот. Ата-энеме, досторума салам жолдойм. Колдоп турган адамдар, досторум, бир туугандарыма чоң рахмат. Сиздердин колдооңуздар менен ушундай даражага жетип отурабыз. Ушундай мотивация алып, ушулар колдоп турат деген даражада катышып жүрөбүз турнирлерге. Баарыңыздарга рахмат. Рахмат. Усман Али, кыскача салам жолдоп койсоң болот ата-энеңизге. Ата-энеңе салам, Биз Усман Алибиз бир аз ушундай тартынчаак бала, ошондуктан төрөшмөстөр. Усман Алим көрүп аткан ата-энесине чоң салам айталы, классташтарына салам айталы. Андайбы? Анда Адылга микрофон беребиз. Жакшы. Көрүп аткан атама, апама, бир туугандарыма жана досторума салам айтам. Чоң рахмат. Дагы бир силерге чоң рахмат. Ыраазычылык айтабыз. Эмил мырза, Бек мырза, ишиңерге ийгилик, ден соолукта болуп, эң башкысы ушундай балдарды тарбиялап, өзүңөрдүн кеңешиңерди берип, Кудай буйрса, Кыргызстаныбыздын желегине чет жакта желбиретип жүрө берсин. Кимдин окуучулары эле десе, ушул Мурастын окуучулары эле ошондон тарбияланып чыккан балдар деп бир атыңарды ушундай далайга көтөрүп жүрө берсин дейли. Чоң рахмат. Дагы кийинки жакшылыктарда көрүшөлү дейли. Ыраазычылык айтабыз келип бергениңерге.
Ардактуу көрөрмандар, сиздер бизди түз эфирде көрдүңүздөр. УТРК Баткен телеканалында таңкы Баткен берүүсү болду. Эгерде ушул берүүбүздү көрбөй калган болсоңуздар, анда YouTube баракчасынан УТРК Баткенди издеп тапсаңыздар, биздин каналыбыз бар. Ошол жерден көрүп алсаңыздар жана катталып койсоңуздар болот. Андан сырткары Facebook, Instagram баракчабызга баш багып коюңуз. Аты жөнүм Расул Акматов болду. Жана ошондой эле оператор Абдиламит мырза болду, жана ошондой эле режиссер Нургүл Мырзахматова болду. Мен сиздер менен коштошом. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.